Assalamu alaikum. Ustad, men көп жылдардан beri uğurlu bola alбай жүрөm. Жашым өтүп баратат. Аялым жасалма уруктандыруу менен uğurlu бололу дейт. Шариатка туура келеби? Мен макул болбой жүрөм. Рахмат. Негизи шариатта бул мурун болбогондуктан бул уруктандыруу боюнча бул акыркы учурларда чыгып атат да. Бул дүйнөлүк аалымдар эгерде өзүнүн күйөөсү жана никеленген аялы болсо, жана уруктандырып бүтөрү менен калган урукту, улусуда уят жок деп атпайбы? Төгүп салып, аны калтырбай жок кылып салган болсо, ошол шарттын негизинде болот деп. Себеби дегенде, башка бирөөлөр да пайдаланып кетпесин аны, бөлөктөргө колдонулуп калбасын деген мааниде. Эгерде күйөөсү аялы күйөөсү менен гана бөлөк бөтөндөргө болбойт бул. Ал дагы үмүт эми. Же болбосо экинчи шарт, баягы медицина деген медицина экен да. Кээ бириники баягы жогору жактан келген урук жарабайт дагы, улусуда уят жок дейт баягы. Табасык жактагы жактан кесип, ошол жактан алып, анан кийин атайын тоңдуруп, өзүнүн технологиясы менен. Анан 2 жылда бир келген сайын ошону алып, аялына салып, анан уруктандырып деп айталычы. Ошо уруктандырып, анан жашоону уланткандагы болот деп, мына бүгүнкү күндө медицина далилдеп атат. Ошондой учурда бөлөктөргө берилбесин, эч жака кана муктаждык токтогондон кийин аны алып төгүп жибересиңер деген шарттын негизинде анан уруктандырса болот. Бул дагы аалымдардын иштихаты, Алла Таала өзү жеңилдик берген болсун. Кийинки анан бата алганда жакшы болот бул боюнча. Мисалы, куйручукту баарыңыздар эле билесиздер. Кадимки айтылуу биздин ататегибиз төрөлүп өскөн жер Жалал Ата областына караштуу баягы Кетмен-Дөбө өрөөнү. Ушу Кетмен-Дөбө өрөөнүндө Сыдык Болуш деген инсан өткөн. Бирөөлөр балалуу боло албай атабыз, Сыдык Болуш ата, бизге бата берип койбойсузбу десе, азыр мынакей бата бере турган, батасы өтө турган таква инсан келе жатат деп. Болбосо анын келерин каяктан билет? Кудай Таалам эмне кылып койгон, билдирип койгон. Ойлай инсандар да булар. Антип чектелип болбой эле нарактан атайы тердеген чарчаңкы шабуулдап бир атты мингизип келип калат. Мына эми ушу кишиден бата алгыла деп анан куйручук атабыздан бата алып, анан уулду болгон дейт. Мына ошол сыяктуу улуу инсандардан арам тамакка тамагын булгабаган, баягы кызыл кекиртек кыйла жерге секиртек tutпайбы? Бүгүнкү күндө ар кандай жолдор менен арам тамактарды жеп алып, эртеңки күнү Кудайдан колубузду көтөрүп алып, Меккеге барып дуа кылсак да дуабыз кабыл болбойт, батабыз. Эгерде жеген тамагыбыз арам болсо, бирөөлөрдүн тартып алган болсок, же болбосо бирөөлөрдү арам жол менен алдап жеген болсок, мына ушулар болбойт. Ошон үчүн жеген ичкен тамакты тазалап, өзүн таза алып жүргөн инсан, жана өзүн дагы батала турган иште өзүн өзү таза алып, 5 маал намазына бекем болуп, колунан келген кайрымдуулук иштерин жасап, жанагындай инсандардын батасын алсаңыз, иншалла Кудайым буйруса, уулдуу, кыздуу болуп каласыз иншалла. Албетте муну кошумча дагы атайын ошо энени төрөткө даярдоо атайын дарыгерлер бар эмеспи? Мамлекеттик деңгээлде билим алган. Ошолордун көзөмөлүнүн негизинде дарыланып, Кудайдан тилеш керек, ал себебин аткара бериш керек. Натыйжаны Кудайга тапшырып коюп.